Адам ийгиликке жетиш үчүн түкүнчү бере албайт. Ал барып бирөө дедес паланчы болушу мүмкүн депчи. Ошол адам чечмелеп бере алат бул түштү деди да. Же кандай адамдар жалган айтат? Кандай адамдар чынчыл болот, аманатчыл болот? Ошол үчүн ким сыйкырчыны көп сүйлөсө, демек ошол өзү сыйкырчылар менен бир баласы бар да. Сен бир жолу камалып чыккан адамсың, сага ишенип болбойт деп падыша муну алыстатып жүгөрөт деп корккондугунан мына ошол жалганчылыкты баштайт. Мына ошол кыянат кылып баштайт да. Канчалаган бүгүн коомубузда кыянатчылардын камалып түгөбөй койду да. Сиздин түшүңүздүн жоорулушуну мен айтып берем деди. Эки шеригинин бирөөсү кутулуп ийгиликке жетти, падышага барып суу берип калды. Экинчиси жазага тартылды. Ошентип Юсуф алейхиссалам дагы 7 жыл калып кеткенден кийин Аллах Таала Юсуф алейхиссаламга ийгилик беришти каалады. Аллах бирөөгө ийгилик беришти кааласа, ошонун жолуну, себептерини өзү дайындап коет. Юсуф алейхиссалам ийгиликке жетиш үчүн не кылды? Аллах Таала Мисир шаарынын падышасыны түш көрдү, ошол түштү себеп кылды. Юсуф алейхиссалам баягы кул болуп сатылып келген адам Мисирдин казнасыны караган адам эле. Ал эми түш көрүп жаткан бул чоң башчысы болчу. Вакал ал-Малик, Мисирдин башчысы айтты: "Мен көрдүм 7 уйду семиз, жеп койгон аны 7 арыгы. Жана 7 машак жашыл болгон, ошондой эле 7 кургакты. Я юхалмала, о чогулган жамаат, айтып бергиле менин түшүмдү, эгер түштөрдү жооруту болсоңор." Айтышты: "Аралашкан түш. Биз билбейбиз аралашкан түштүн жоорулушуну" деди. Бул аяттымда үстүртөн мындай которгонубузда ушундай, бирок мунун түшүндүрмөсүндө мындай болот. Түш көргөндө бир дарыядан 7 семиз болгон уй чыгат. Артынан арык болгон дагы 7 уй чыгат. 7 арык уй 7 семиз уйду жеп коет да, жутуп алат, курсагына батып кетет да. Экинчиси 7 машак. Машак будайдын машагы, билесиздер. Баягындай чоң болуп өсүп турганы будайдын машагы. Ошол машагыдан 7 жап-жашыл болуп турат, 7 кургап калган болот. Бирок ошол кургап калганы 7 бышып толуп турганын жок кылып жүгөрөт. Андан падыша таң калат. Бул кандай деген түш? Эми адам кыжалат болуп баштады. Эмне үчүн? Себеби эрежеге салганда семиз уй арык уйду сүзүш керек эле. Бирок арык нерсе алсызы семизди, күчтүүдү жок кылып жатат. Мында бир нерсе бар деди да. Ошентип коомун чогултуп айтты. Коомун чогултканда дагы муфассирлер айтат, сыйкырчыларды чогулту дейт. Ойлойт, сыйкырчылар билет деп. Сыйкырчыларды чогултуп айтып атат, ушул түш көрдүм, түшүмдү жооруп бергиле. Эгер силер түш жоорой ала турган болсоңор дегенде, сыйкырчылар айтты, бул аралашкан түш деди. Өзү жоорула турган түш экиге бөлүнөт. Негизинен айттым, түш негизи 3кө бөлүнөт деп айтканбыз. Жоорула турган Аллах тараптан келген түштөр өзүнүн ичинде дагы экиге бөлүнөт. Кээ бир түштөр бар, аларды оңой эле түшүнсө болот. Мисалы, Ибрахим алейхиссалам окуясында не кылды? Ибрахим алейхиссалам баласыны мууздап жатканын түш көрдү. Муну жооруп түшүндүрүп эмне де отурбай эле айтты, баламды союш керек экен деп түшүндү. Бул жеңил түш болот да. Мындай оңой эле чыгалат. Ал эми экинчи бир түштөр бар, анда жоорой албай кыйналат, түрдүү нерселер келип калат. Түш жоорой турган адамдар да аны жоорой албайт, аны түшүндүрө албайт. Ушул түш жоорой албай турган түштөрдөн эле, оор түштөрдөн. Эмне үчүн? Себеби 7 уй бар. Анан 7 арык уй бар, 7-өсү семиз, арыгы семизди жеп койду, 7 машак бар, жап-жашыл, 7 кургап калган бар, кургап калган наргыны жок кылып жүгөрдү. Бул эмне деген түш деп алар түштү жоорой албай койду. Себеп Аллах каалаган бул түштү жооруп Юсуф алейхиссаламга ийгилик, Юсуф алейхиссаламды ошол зулумдан, жалаадан куткарышты каалагандыктан Аллах Таала не кылып койду? Эч ким жоорой албай турган түш көрсөтүп койду.
Уйларды айтып берейин десе, машак калып кетет, машакты айтып берейин десе, уйлар калып кетет, түшүнө албай атат да. Ошондо алар айтты, биз мындай түштөрдү жорый албайбыз деди. Эмне үчүн сыйкырчыларды чогултту? Десе, уламалар айтат, ким эмнеден таасирленсе, эмнеден күчтүү десе, ошону чогултат экен. Банкрот болгон адам не кылат? Эмди кимди күчтүү десе, ошого кайрылат. Кыйналган адам кимди күчтүү десе, ошого кайрылат. Мисалы элестетиңиз. Ден соолугуңуз ооруп калганда эмне дейсиз? Оюңуздан сизге жардам бере турган адамдарды өткөрө баштайт. Паланчы, жок жардам бере албайт. Түкүнчү бере албайт, түкүнчү бере албайт. Ал барып бирөө дейт, паланчы болушу мүмкүн депчи. Карыз болуп калдыңыз. Оюңузга адамдар келе баштайт. Паланчы да акчасы жок, өзү карыз. Паланчы кредит алган болбойт. Паланчы эч нерсе жок. Паланчы да бар дейт да. Адам өзүгө ким жардам бере алат десе, ошол адамды калтырат экен да оюначы. Ошондон бул да айтты, буну сыйкырчылар биле алат деди да. Ошол үчүн ким сыйкырчыны көп сүйлөсө, демек ошол өзү сыйкырчылар менен бир баласы бар да. Ким Алланы көп сүйлөсө, Алла менен байланышы бар да. Себеп баягы бир макал бар го кыргызда. Ууру өзүдөй ууру ойлойт. Тууру өзүдөй туура ойлойт. Туура адам туура эле ой жүгүртө берет. Ууру адам только уурлукту ойлойт экен да. Ошондуктан не кылды, бул сыйкырчыларды чогулткандыгы ошолордон таасир алып, ошолорго ишенет эле дейт. Эч кимиси түштү жорый албай калганда, вакалаллази нажа минхума. Юсуф алейхиссалату вассалам менен түрмөдө отургандын экөөнүн чыгып ийгиликке жеткен айтты. Ваддакара ба'да умматин, көп убакыттан кийин буну айтып атат. Ана унаббиукум битаавилихи. Сиздин түшүңүздүн жоорулушуну мен айтып берем dedi. Фаарсилуни, ошондуктан мени жөнөткүлө. Мени Юсуф алейхиссаламга жөнөткүлө деп өзүнүн окуясын баяндап берди. Мен ушундай түшүп калган убагымда эмне үчүн буга чейин айтып бербеди түрмөгө түшкөнүн десе, себеби коркту. Сен бир жолу камалып чыккан адамсың, сага ишенип болбойт деп падыша муну алыстатып жүгөрөт деп корккондугунан мурда Юсуф алейхиссалам түш көрүп, түшүнү чечип бергендигин айтпай жүргөн жашыныпчы. Эми падыша муктаж болуп калды, түштү чечмелегенге айтты, ушундай бир адам бар, мен түшкөнүмдө айтып берген, анын айткан чечмеси туура болду, мен мына сиздин жаныңызга келдим, тиги өлүп кетти, ошол адам чечмелеп бере алат бул түштү деди да. Анан Юсуф алейхиссаламга жөнөткөндө барып айтты. Юсуф айюха сиддиқ. Юсуф о сиддиқ, чынчыл зат деди. Экөөсү Юсуф алейхиссаламдан түшүн сурагандан мурда айткан эле. Не деп? Инна нарака минал мухсинин. Сен жакшылык кыла турган инсансың деп айтты да. Түштөрүн жооруп берип ошол деңгээлге жеткенден кийин эми кайтып келип, сен сиддиксың, сен чынчылсың деп айтты да. Адам ийгиликке жетиш үчүн чынчыл, жакшылык кылган адам болуш керек. Кайсыл адам жалган сүйлөсө эч качан ийгиликке жетпейт. Кайсыл адам чын сүйлөсө ийгиликке жетет да. Диндин, ийгиликтин башталышы чынчылдык жана аманат менен башталат. Бузукулук, алдамчылык, бардык жамандыктын башы кыянат жана жалгандан башталат да. Ошол үчүн дин башталганда, диндин эң алдыда турган, ушул пайгамбар сам динди алып келгенде башталганда, эң алдыда турган эки адам ушул эки сыфат менен сыфатталган да. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбарга болгонго чейин сыфат эмне эле? Меккеликтер эмне дейдилер? Мухаммад ас-садиq ал-амин. Чынчыл, аманатчыл, кыянат кылбай турган. Чынчылдык менен аманчылык эки сыфаты бар да. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху сиддик, чынчыл эле. Исламга чейин дагы Абу Бакр Сиддик радияллаху анхунун кабарына адамдар ишенет эле, бул чынчыл депчи. Пайгамбар алейхиссаламда эки сыфат бар эле, чынчыл да бар эле, аманатчыл да бар эле. Диндин башталышы, жакшылыктын башталышы, ийгиликтин башталышы чынчылдык менен башталат, аманатчылдык менен башталат. Жамандыктын бардыгы кыянат, анан жалган болот да. Шайтан неден баштады? Ишини. Биринчи жалган айтты. Адам алейхиссаламга келип алып, ушул даракты жесеңер не болот деди? Түбөлүктүү жаннатта каласыңар, же болбосо периште болуп кетесиңер. Жегенде эмне болду? Болгон жок го.
Шайтан жана шайтанды ээрчигендер өздөрүнүн иштерин бүтүрүш үчүн кыянат кылат, жалган айтат. Шайтан Аллах Таалага кыянат кылбадыбы? Ошол үчүн Фираундун ишини, Намруттун ишини, тарыхта кандай бир жаман адамдар өткөн болсо, ошолорду карасаңыз эки сыпатта аласыз. Же кыянат кылган, жалганчылык кылган, же экөөндөн кылган да. Фираундун иши ошол эле, Намруттун иши ошол эле, Абу Жахилдин иши ошол эле. Эмне үчүн? Жалган айтат, кыянат кылат эле да. Ошол үчүн ар бир адам эмне кылыш керек? Чынчылдык, анан аманатчылдык алып келиш керек да жашоосуначы. Ошондо бул дүйнөдө да ийгиликке жетебиз, акыретке да ийгиликке жетебиз. Эми караңыздар, неге адамдар жалган айтат? Же кандай адамдар жалган айтат? Кандай адамдар чынчыл болот, аманатчыл болот? Ким жердин астыны ойлосо, акыретти, кабырды, кыяматты ойлосо, бул адам кыянат кылбайт. Бул адам жалган айтпайт. Неге? Аяка чыкканда кыянатың да чыгып калат, жердин астыга урганда жалганың да билинип калат. Ким жердин бетинде ойлосо, эптеп убактылуу дүйнөдө эптеп жашашты кааласа, мына ошол жалганчылыкты баштайт. Мына ошол кыянат кылып баштайт да. Канчалаган бүгүн коомубузда кыянатчылардын камалып түгөбөй койду да. Жалганчылар, карасаң жалган айтат, карасаң кыянат кылат. Биринчи кыянат кимге кылат? Аллахка кылат. Экинчине кылат, элине кылат, адамдарга кылат. Ошол үчүн кыянат менен жалган жер бетиндеги жашоодо ойлогон инсандар кылат. Ким акыретти ойлой турган болсолар, эч качан жалган сүйлөбөйт, эч качан кыянат кылбайт. Ошондуктан Юсуф алейхиссаламга не деди? Сен сыддыйксың, чынчылсың, айткының деди. Аллах баарыбызга насип кылсын, баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, сыддыйк жана амин болгонго. Экинчи, кимдер жалган айтат? Кимдер Аллахтан коркпой, жер бетиндегилерден коркса жалган айтат. Апаңдан корксоң жалган айтасың, атаңдан корксоң жалган айтасың, милисиядан корксоң жалган айтасың. Эмне үчүн? Туура эмес кылып коюп жалган айтасың да. Аллахтан корккон инсан жалган айтпайт эч качанчы. Себеп Аллахтан корккон инсан эч качан жалган айтпайт. Эмне үчүн? Аллах жазалайт да буну. Ал чын сүйлөйт да. Ошол үчүн чынчыл болуш үчүн Алладан коркуш керек. Жалганчы болуш үчүн жер бетиндеги махлуктардан корксоң болду, жалган айта бересиң. Же жер бетиндеги жашооду сүйүшүң керек жалган айтыш үчүн, же жер бетиндегилерден коркушуң керек экен да. Ал эми чынчыл болушуң үчүн, аманатчыл болуш үчүн Алладан коркушуң керек, акыретти ойлоп жашашың керек экен да. Ошондо Юсуф алейхиссалату вассаламга келип туруп сөздөрдү караңыздар. Афтина, айтып бергин бизге, фи саб'i бакаратин симанин, жанагы сөздүн өзүн кайталады да, уй, жеп коюп тураны, жети арык уй. Жети жашыл машак, жети кургак машак. Балким мен айтып берермин адамдарга, алар дагы билер деди да. Бул аяттын маанисин өзүңүздөр карап туруп аятты окусаңыздар, сөзмө сөз падыша эмне деп айтса, ошол сөздү ошондой кылып айтып берди да. Эмнеге десе, аманатчыл жана чынчыл инсандар ушундай болот дейт. Сага кандай нерсе берсе, кандай кабар келсе, дал ошондой кыласың, өзүң жактан сөз кошпойсуң, бурмалабайсың дейт да. Айтты, жети семиз уй. Жеп койду аны, жети арык уй. Ошондой кылып айтып берди да. Демек эмне кылды? Сиз менен бизге бир кабар келсе, ошону башка жака жеткизип жатканда сөзмө сөз жеткизелик. Кандай сөзмө сөз? Bir sözdü uğup durup, düşünüp durup, anan özünün düşünüңүздү айтып койбоңуз да. Немне деп söz айтса, ошол сөздү ошол бойдон айтып бериңиз да. Ошол үчүн мухаддистер не кылат? Сөзмө сөз жаттап, сөзмө сөз айткан да. Баягы фазайламал окуганыңызда бардыгыда бул тамга кээде ау деп келген, кээде ва деп келген дейт го. Ау же ва деп келген деп ушул бир сызыкты, алиф деген сызыкты талашып отурат да. Сөзмө сөз пайгамбар алейхисалам сөзүнү бизге жеткизген да. Ошол үчүн бирөө сизге бир кабар айтса, ошол кабарды өзүңүздүн түшүнүгүңүз менен жеткизбеңиз, ошол сөздү сөзмө сөз жеткизиңиз экен да. Ошол адам не кылат? Чынчыл деп айтат. Түшүнүгүңдү берип коюп жеткизсең, ал туура эмес болуп калат экен да. Бул келип сурады, жана айтты. Лаалли аржу илан нас, балким мен айтып берер, адамдарга кайтып айтып берермин дейт. Неге десе, ушунчалык оор түш Юсуф деле айта албай калса керек деген ой келгендиктен, балким мен да адамдарга барып айтып берермин, сиз айтып бере аласыз деп үмүт кылды. Лааллахум я'ламун, балким алар дагы билет,
сиздин түштү жооруган улуу инсан экениңизди, чынчыл инсан экениңизди деп түш сурап келди. Демек бүгүнкү сабагыбыздан ала турган нерсе эмне? Аллах Таала Юсуф алейхиссалату вассаламга берген илимдин себебиден түш жооруган илим берген эле ийгиликке жеткизди. Кантип падышага түш көрсөттү. Анан Юсуф алейхиссалату вассаламдын ушул ийгиликке жетиши үчүн эки сыфаты бар эле. Адамдарга жакшылык кылган, анан чынчыл болгон эле. Мына ушул сыфатынан адамдар өздөрү кайра муктаж болуп келип, Юсуф алейхиссаламды түрмөдөн чыгарып, апарып өздөрүнө не кылып алат? Башчы кылып алат. Сен чынчыл экенсиң, сен жакшы адам экенсиң деп. Ошондуктан биз жашообузга чынчылдык, аманатчылдык, башкаларга жакшылык жетирген сыфатты аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн жер бетидегилерден коркпойбуз, Аллахтан коркобуз. Жер бетиндеги жашооду, убактылуу жашооду көздөбөстөн түбөлүктүү жаннаттын жашоосун көздөп жашайбыз. Аллах баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.